Bajin Kuldun жүрегі. Қырғыз тіліне құтырған Үміт Құлтаева. Менің ата тегім құл болған, деді пән бір жолы сыймықтану менен. Көп эле досторым теги жөнүндө сөз болгондо, менин ата тегим құл жумшаган, деп мактаныч менен жер салышчу эле. Азыр деле досторумдун арасында құл күткөндөр бар, чынын айтканда, айрымдарынын құлы өтө эле аз калды, кээ бирлеринде такыр эле жок. Ошондуктан досторум сүйлөшүп олтурганда бир кездеги капчыкта болгон акчаны өкүнүү менен эстешет. А мен өзүмчө, менин эс тутумум айтып тургандай, бабамдын 4 кулу болгон. Чоң атамда 8, атамда 16 болчу. Ушул 16 кул мага тагындык эле. Мен кул ээлөөчүмүн деген мен синүү сезими мени дердейтип койгон. Ал аз келгенсип кулдардын санын 2 эсеге көбөйткүм келген. Анан мынтип жашоомдо пайда болгон пен уялбай этпей, ал турмаганын ата теги кул болгонун сыймыктануу менен айтып атпайбы? Мен аны акыл эстен адашып калган го деп ойлогом. Пендин буга чейинки өткөн өмүр таржымалын мен билбейм. Ал менен курбалдаш, башка достор менен таанышкан сыяктуу эле, мен аны менен да кокустан таанышкам. Дал ушул кокустук менен ал менин турмушума кирди. Бул окуя мындайча болду. Бир жолу түштөн кийин университеттен кайтып келе жаткам. Өзүмдүн оюм менен алек болуп көпүрөдөн өтүп бараткам. Артыман кууп жеткен машинада айдоочунун тынымсыз кагып жаткан коңгуроосун укпаптырмын. Бир аз болгондо баары бүтмөк экен, капыстан эле кимдир бирөөнүн темирдей колу мени апчыды да четке түртүп жиберди. Качан гана өзүмө келгенде карасам, арыкчырай жигиттин мени камырабай тиктеп турган токтуу жүзүн көрдүм. Мен ага чын дилимден ыраазычылык билдирдим. Ал болсо мага жооп да бербей, жылмайып да койбой, болгону мени салкын тиктеди. Бул эмне деген көз караш? Андан кийин гана өзүнө өзү сүйлөп аткансып, мындан кийин сак болуңуз, деп башын бейик кармап басып кетти. Биз ушинтип таанышканбыз. Бир университеттин ар башка факультеттеринде окучубуз. Мен адабиятта, ал коомдук илимдерде. Ар башка факультеттерде лекция уксак да көп көрүшчүбүз, кээде кыска пикир алышып, кээде кайдыгер көз караш менен бири-бирибизди тиктеп коюп өтүп кетчүбүз. Акыр аягында жакшы тааныш болуп калдык. Биздин сөзүбүз дайыма кыска болор эле. Эч качан калжыраган маанисиз сөздү кеп кылчу эмеспиз. Биз куруч устарадай ойлор менен гана баарлашчубуз. Бизди бекем достук бириктирип аткансыганы менен пенди анча жактырчу эмесмин. Мен аны менен биринчиден мага кылган жакшылыгына ыраазы болгонумдан, экинчиден аны дагы терең билүүгө кызыкканыман достоштум. Балким аны сыйлачумун, бирок сезимимдин тереңинде жактырчу эмесмин. Анын сөзүндө, сүйлөө манерасында, жүзүндө жылуулук жетишпейт эле. Ал кайсы жерде болбосун өзүн тоң жана салкын алып жүргөндөй туюлчу. Мен үчүн пен белгисиз. Ал өзү тууралуу эч нерсе айтчу эмес. Университеттеги жүрүш турушуна караганда аны бай үй бүлөдөн дешке болбойт. Ал башка студенттерге үлгү боло албай турган зыкымдыгы менен айырмаланчу. Европа костюмун кийчү эмес, киного бийге барбайт. Лекция бүткөндөн кийин же окучу же өзү жалгыз аянтта университеттин айланасында сейилдечү. Эч качан жылмайган эмес. Дайыма ойлоп жүрөр эле. Ал дайыма бир нерсеге ойлончу. 3 жыл бою бирге окуган соң, мен анын дайыма ойлонуп жүргөнүнө ишенгем. Бир күнү чыдабай кетип сурадым. Эмне жөнүндө мынча ойлоносуң, Пен? Сен түшүнбөйсүң, деп токтоо жана салкын жооп берди да бурулуп басып кетти. Аныкы туура. Чынында эле, мен түшүнчү эмесмин. Ушул куракта эмне үчүн Пен ушунчалык түнт, эмнеге башкаларга окшобойт, эмне үчүн баардык жыргалчылыктан баш тартып өзү менен өзү болуш керек экенин билүү кыйын. Таң калыштуусу, мен ушул суроолорго жооп алыш үчүн Пенди билип, аны түшүнгөм келчү. Ошондуктан Пендин жүрүш турушун аңдай баштадым. Ал окуган китептерге кызыктым. Жолугуп сүйлөшкөн кишилерине көз салып байкадым. Менден башка досу да жок болуп чыкты. Албетте анын тааныштары бар, бирок алардын эч кимисине жакындабайт жана дос да күтпөйт.
Сүйлөшүп атканда бир калыптагы сууз жүзүн да өзгөртпөйт. Биз канча убакыттан бери тааныш болсок да, мага деле салкын мамиле жасайт. Ошонусу үчүн ал мага жакпайт го. Пен окуган китептер менен таанышсам, ал таптакыр ыраатсыз окуганын түшүндүм. Алардын көбүнүн авторун билбейт экем. Ал китептерди Пенден башка эч ким сурабайт. Китепкананын текчесинде жылдап чаң басып жаткан. Пен болсо анын баарын катары менен мойсоп, бүгүн романдарды, эртең трактаттарды, кийинки күнү тарыхты окуйт. Ачыгын айтканда аны окуган адабияттар аркылуу түшүнүү да оңойго турган жок. Китептерди ийне жибине чейин окумайынча мазмунун кайдан билесиң? Бир күнү кечинде Пен күтүүсүздөн мага кирип келди. Биз 2 жумадан бери кездеше элек болчубуз. Өткөн семестрде университетте жашабай, жакын жерден өзүмө ыңгайлуу бөлмөнү батиреге алып чыгып кеткем. Бөлмө жогорку кабатта болчу. Терезеси университет тарапта болгондуктан анын алдындагы топ ойноо үчүн жабдылган аянтча көрүнүп турчу. Бөлмөгө киргенде Пен өзү кийип турган эски кийиминин чаңын күбөдү да, уруксатсыз эле мен жаткан аппак шейшептүү керебетиме отурду. Бир топко унчуккан жокмун. Столдо окуп отургам. Башымды көтөрүп аны бир тиктеп, кайра китепке өңүлдүм. Анткеним менен менин таза керебетимде Пендин кир кийими менен отурганы оюмду бөлүп туруп алды. Джен, сен билесиңби, азыр Кытайда канча кул бар? Деп сурады капысынан адаттагы өзүнүн көңүр түнү менен. Бир нече миллион, дедим ойлонбой туруп. Булсам туура же туура эмес экенин билбейм. Аны жакында бир жолдошуман укканым ырас. Мындай суроо мени кызыктырчу эмес. Бир нече миллион? Жок, ондогон миллион. Анын үнүнөн ачуу ыза сезилди. Эгер кул деген түшүнүктү кенен түшүнүүгө туура келсе, анда кытайлыктардын тең жарымы кулдар. Кандай болгондо да мен кул эмесмин деген ой менин Пенди ток бейилтиктөөмө себеп болду. Пен эмне үчүн мынчалык капалуу? Сенде кул барбы? Деп капыстан тике сурады. Мен ойлодум. Эгер ал мени кулу жоктугум үчүн жек көрсө, катуу жаңылат. Менде 16 кул бар. Эрдимде менсинүүдөн жаралган жылмаюу ойноп кетти окшойт. Мактаныч менен жооп бердим. Албетте бар. Болгондо да 16. Ал мыскылдуу күлүмсүрөдү. Мени тиктеген көздөрүндө сый да, суктануу да жок. Бир гана жек көрүү толуп турду. Ошону менен ал 16 кулга ээлик кылган адамды тоотпой турганын билдирди. Ушундай да болобу? Мен көргөн көзүмө да ишенбедим. Түшүнбөгөнүм эмне үчүн? Ушул суроо мени ойлонууга мажбурлады. Капыстан оюма кылт этти. Балким бул мени көрө албастыктан өзүн ушундай таң калыштуу алып жүргөндүр. Анткени мунун кебетесине караганда албетте кулу болгон эмес. Ошондо мен андан сурадым. Силердин үй бүлөңөрдө кул болбосо керек, а? Ал кайрадан мени тиктеди. Бул жолу көз карашы сыймыктуу сезимге толуп турду. Менин ата тегим кулдар болушкан, деди мактануу менен. Бул сөздү намыстануунун кыпындай да белгиси жок, чоң нарктуулук жөнүндө айтып аткандай сүйлөдү. Менин таңыркоом дагы да арта түштү. Болушу мүмкүн эмес. Эмне байкуш боло бересиң? Сен экөөбүз доспуз да. Эмнеге мен байкуш болом? Деди таң калып. Мен эмне, болбогон нерсени айттымбы? Сен ата тегиңден кул болгонун ачык айтып атпайсыңбы? Чынында эле менин ата тегим кул болгон. А сен университетте окуп атпайсыңбы? Анын сөзүнө дале ишенбедим. Сен кулдардын урпактары университетте окуш керек деген ойду айткың келип турабы? Сенин деле түпкү ата тегиң эркин болгонун ким билет? Мен төбөмө муш тийгендей башымды мыкчый кармап ордуман ыргып турдум. Мен сөөгүмө жете шылдыңга кабылгандай болдум. Пенге басып келдим да каардуу тиктедим. Менин ата тегим сеникиндей деп ойлоп турасыңбы? Жок. 1000 жолу жок. Сага айтам. Атам 16 кул жумшаган. Чоң атам 8, бабам 4. Байыркы ата-бабаларым да кул жумшашкан. Ачык айтканда мен эч нерсени так билчү эмесмин. Балким менин бабам майда соодагер болуп,
кул жумшаган эместир. Анын байыркы бабалары кул болушу да мүмкүн. Бирок мен кыялымда бабамды жүздөгөн кулгайы, туткундарды жумшаган, хан сарайлуу мансаптуу адам катары элестетчүмүн. Кээде мактанар элем. Менин байыркы бабамдын бабасы чоң мансаптуу адам болгон деп. Анан минтип Пен капыстан чыга калып, балким сенин ата тегиң деле кул болгондур деп күйгүзүп атпайбы? Өмүрүмдө мындай шылдың болгон эмесмин. Буга чыдабайм. Чалам. Пенди кыжырдануу менен тиктедим. Көз караштарыбыз кесилише түштү. Капысынан менин таң калганым Пендин жек көрүүгө толгон өтө суук көз карашынын алдында менин дүүлүккөнүм басаңдай түштү. Менин көңүлүмө бейпилдик эле калды. Ал мени сактап калганын ойлодум да, муну менен сылык мамиледе болгонум дуруско деген чечимге келип, ордума кайттым. Мен сага ишенем, деди ал беке мин менен. Кул ээлөөчүлөрдүн үй бүлөсүнөн сага окшогондордун чыгаары анык. Алардан мендей адамдар чыкпайт. Ошон үчүн мен өзүм менен сыймыктанам. Анын сөзүнөн мени келекелөө ачык эле билинди. Пен көрө албастыкка өзүн алдырып койду деген менде ишеним бар эле. Анын заары бетине чыкты. Көзүмө көрүнбөй жогол дегендей кол шилтеди. Сен эмне, шылдыңдагың барбы? Мен өз тукумум менен сыймыктанам. Кулдардын жашоосу мага жакын. Бирок сен аны түшүнмөк белең. Сонун үйдөгү жылуу төшөк ичинде таттуу түш көрүп аткан сен деги эмнени билесиң? Көзүн май баскан сага окшогондордун көзүнүн ачылышын чын дилден каалайт элем. Мен колдун урпагымын. Аны жашырбайм. Кимдин урпагы экенимди бүт дүйнөгө угуз айтууга даярмын. Менин ата энем чоң атам, анын атасы кул болгон. Биздин тукумдан кул болбогон адамды табуу кыйын. Бул соо эмес, дедим мен ичимен. Кептеп муну узатып коюу керек, дагы бир балени баштай электе. Аңгыча дагы сүйлөнүп кирди. Болуптур. Сенин 16 кулуң бар экен. Сен ошого мактанып, сыймыктанып, дирдейип турасың. Ошол кулдарың кантип жашап атат? Сен билесиңби? Жок, жок дегенде бир кулуңдун тагдырына кызыктыңбы? Жок. Сен аны билбейсиң. Биле да албайсың. Макул. Мен сага айтып берейин. Чоң атам абдан ишенимдүү кул болгон. Анчалык эсине берилген кулду мен өмүрүмдө жолуктурган жокмун. Жарым кылымга жакын убакыт ал кароосун казык кылып өз кожоюнуна кызмат кылды. Кулдун баласы болгондуктан кулчулуктун даамын жаш бала кезинен таткан. Ал улгайган курагы менен менин эсимде калды. Биз ал кезде кожоюндун үйүнүн жанындагы ит кепедей жаман тамда атам, апам, мен жана чоң атам болуп жашачубуз. Апам биздин кепеде өтө эле сейрек уктачу. Анткени ал кожоюндун аялы менен кызына кызмат кылар эле. Чоң атамды кожоюн эле эмес, ага кошулуп анын баласы да урушуп атканын мен көп угар элем. Чоң атам болсо кыпкызыл болуп, башын төмөн салган калыбында атам макул деген сөздү тынымсыз кайталап, дагы берилип иштөө үчүн тырышат болчу. Кышында катуу шамал биздин кепенин чатырын жулуп кеткен учурларда дубалдын чыртык тешигинен үйгө суук кирип, атам менен чоң атам жылуулугу жок эски төшөк менен катуу керебетте уктай алышчу эмес. Биз жалбырак, бутак жана кургак чөп жыйнап, от жагып жылынар элек. Ошондо чоң атам чөгөлөп отуруп алып, башынан өткөн окуяларды айтып берер эле. Андан кийинки сөз мени тарбиялоо жөнүндө, чынчыл жана жакшы адам болуу, кожоюнга чоң атамдай берилүү, адамга жасаган жакшылык жерде калбай тургандыгы тууралуу болчу. Атам көп сүйлөчү эмес. Чоң атамдын тарбия сабагы аяктарда отто өчүп, убакытта кеч болот. Биз үчөөбүз кучакташып бир керебетке жатсак да, таң атканча калтырап, өшүп чыгар элек. Акыры чоң атам айткан жасалган жакшылыктын сыйлыгы келди. Бир күнү эртең менен турган бойдон жоголуп кетти да, кожоюндун багында даракка асылып алган сөөгүн табышты. Мен анын өлгөндөгү жүзүн көргөн жокмун. Апам мага уруксат берген жок. Чоң атамды шашлыш түрдө черке беришти. Ал секчеде жатканда белине чейин жабык болчу. Бир гана кир буттарын көрдүм. Ошентип чоң атаман айрылдым да, башка аны көргөн жокмун.
Al emnege asını aldı. Sebebi öteli jönököy deşti. Görse, çoň atam ölörden bir gün murun Kojoýundun bağluu buyumu jogalypdyr. Albette, ana çoň atam uğurdap alıp satyp jüberdi dep oýlaýdy. Çoň atam özüniň Kojoýunduna berilgendigin, munda işke kolu horbastygyn aýtyp aktanat. Aktan uga jogap kılıp Kojoýun çoň atamdy jakka çabatda jogolganda oruna geltirүүnü talap kıladı. Çoň atam özün awiri tögülgönдөй sezet. Eme Kojoýundun aga işenimi getkendigin, özü ömür boyu jasagan jakşylygyna alkyş aýtpay turganyny düşünet. Oşunun özü çoň atam üçin çeksiz kaýgyly. Al az gelgen sep kulçuluk turmuşunda jynagan sokur tıyın baylygy bolbogon soň, Kojoýun talap kılgan summany da töleýö mümkin emes bolçu. Muna çoň atam 50 ýyldan aşyk belilip kılgan kızmatyny alhan akysy uşul boldu. Al kurun moýnuna baýlap, Kojoýundun bagyndagy darakka asynyp aldy. Çoň atamdyn jakşylykka berilүүçü sylyk işenimi uşunday aýaktady. Kojoýundun kızmatkerleri çoň atamdy abdan aýaşdy. Birak ana gün ölüde oýlaşdy. Men oşentip kuldun gana emes, uğrununda neveresi bolup kaldym. Birak özüm çoň atamdyn uğru ekenine işengen jokmun. Men anyk bilçimin. Hal abdan çynçyladym. Anda işke hiç kaçan barmak emes. Geçkisin jumuştan ırp eterige alajak, çarçap gelgen atam meni kucaktab jatkan boydan uykuga getçi. Oşonda merimde çoň atam deste uktay albay kıynalar elem. Anın boğru kerçüz elestep gözümü jaş alçumun. Bir jol men özümde çoň atamdyn koyunda jatkanday sezdim. Anı kısa kucaktab, "Çoň ata, men bilem, sen uğru emessin. Men buga işenem," dep atamdy julkuldata baştapdyrmyn. "Nüwer, emne de otasyň?" dep atam kıykyryp jüberdi. Men bu kaçar jıldız belgisinde türülgönüm üçün bala kezimde Nüwer ataşçu. Göz yaşımda arçısam, çoň atamdyn elesi jogolup janymda atam jatat. Men bulugy uýladym. Eme atam da uktay albay meni menen koşuylap, "Sen tur aýtasyň," dedi meni sorady. "Nüwer, senin çoň ataň uğur emes. Uğrulukdy kim kılganyny men bilem." Katuu tölügüp kettimde atamdy julkuldata başladym. "Haýt, kim al? Haýtçy. Sen bilseň maga aýtyşyň gerek." Atam kıynalyp turdy. Beýir topga karmalyp, göz ýaşy menen meni tikledi da, oğur üşkürüp yzaly üni menen, "Hiç kimge aýtpaýym dep gargan," dedi. Men karkandym. Balanın antyna işenim jok bolsa da atam maga işendi. "Al buýumdy Kojoýundun öz balasy uğurdagan," dedi atam kaýgyluu. "Çoň ataňda muny bilçi. Birak Kojoýunga aýtkanga batynbay goýdy. Çyndykda aýtkandyn orduna ömürü menen koşdoşumy jeşdi. Hemi çoň ataň jok. Çyndykda aýtudan da paýda jok. Kim işenet?" Bendin yüzün muň basyp durdy. Birazga unçukpay turup, yzalyw jylmaýa koşumçalady. "Balkim atam başka sözdürmen aýtkanda birak, manysyny jakşy estep kılgam. Işenseň, men muny oýlap çygargan jokmun." Men ünsüz baş ýekedim. Al angimesini andanar ulantdy. Maga atamdan aýtkany toluk düşünükdi bolbasa da, negizi işendim. Bul jönünde başka surakanda jokmun. Çoň atamdy joktap gana hiylap jürdüm. Birak atam da apam da tirүү. Men alardy jakşy görçümün. Alar da meni jakşy görüşçü. Çoň atam ölgönden keyin atam abdan kaýgyly jürdi. Men anın jylmaýganyny ötüle seýrek görçümün. Kışında bir günü geçinde atam ököbüz otko jylnyp oturgamyz. Kapısынан köçüden çuu çygyp kaldy. Birөө katuu ontop jardam surabatdy. Men joçup ketip atamdyn moýnundan kucaktap kucagyna jabışdym. Atam meni erkelete kulagıma şıwrady. "Korkpa babam, ataň seni menen." Sırtda tınçıp kaldy. Köp wagt ötpöy atama birөө gelip, "Kojoýun çakyryp atat," dedi. Atam çygyp ketip köpkö kelgen jok. Men üýde jalgyz kalyp abdan korktum. Akyry atam, apam menen geldi. Ekөөtüň ylygany yüzlerinden görünüp turady. Atam meni kucaktap alyp köpkö uýlady. Men bir neçe jolu toktatup hareket kıldım. Apam ekөөte kaýgylуу nerse turaly süleşip atışdy. Emne jönünde süleşkön esimde jok. Andagy köp sözderdin manysyny bilçi emesmin. Esimde kalgana, men ölgönüm jakşy. Menin tirүү jürgönümden emne paýda. Biz Kojoýun üçin kulbuz. Biz aga daim aýypdybız. Biz dagy balaly boluşubuz mümkin.
неберелүү болобуз. Алардын баары кул болот. Кулчулуктан бошуна алышпайт. Улумдун кул болуп биздин тукумдагы кулчулукту улантышы үчүн жашашым керекпи? Андан көрө мен өмүрүмдү кожоюнга сатам. Ошондо Ньюар окуп адам болот. Бендин көздөрү кызарып чыкты. Унчукпай туруп кайра улантты. Атамдын үнү эмдигиче кулагымда жаңырып турат. Аны өмүрүм өткөнчө унутпайм. Мен атамдын сөзүн сен үчүн кооздодум. Антпеген күндө да сен атамдын жүрөгүнөн ысык демин сезгендирсиң. Апам болсо жооп берген жок. Болгону атамды бекем кучактап алып, мени эмне үчүн таштап кеткен жатасың деп ыйлай берди. Ата-энемдин эмне болуп турганын түшүнбөй мен да ыйлап аттым. Эртең менен эрте биз али уйкудан ойгон электе атамды алып кеткени келишти. Апам атамдын колуна жабышып ыйлады. Апамды көрүп мен да атама жабышып ыйладым. Бизге атаң түндө бир адамды өлтүргөн дешти. Мен кантип ишенмек элем. Түндө экөөбүз бирге отко жылынып отурбадык беле. Көчөдө чуу чыккан мезгилде мен атамдын тизесинде отургам, мени менен отурган атам көчөдөгү кишини кантип өлтүрөт? Апам кайдыгер болуп калды да башын жерге салып атамды алып кеткенге жол бошотту. Мен эл өрүп кеттим. Атамдын колуна жабыша баарын сурагым келди. Сүйлөөгө жетише элегимде эле мени ыргыта түртүп атамды алып кетишти. Ушундан баштап атамды да жоготтум. Аны эми эч качан көрбөйм. Аны бир нече айдан кийин түрмөдө өлдү дешти. Апам ошол күндөн баштап кожоюнда иштебей калды. Бизди жакшыраак имаратка көчүрүштү. Мен окуганга мүмкүнчүлүк алдым. Албетте, биздин бардык чыгымдарды кожоюн төлөп турду. Ал менин атамдын өмүрүн сатып алды. Атам анын киши өлтүргөн баласынын ордуна өлдү. Аны кийин билдим. Кожоюн уадасын бузган жок. Мени ага милдеттүү деп ойлойсуңбу? Жок. Аны жек көрөм. Анын баласын жек көрөм. Алар менин душманым. Алар менин чоң атам менен атамдын өмүрүн кыйышты, бирок алардын акчасын пайдаланып атам. Ал үчүн атам өз өмүрүн берген. Мени университетте окусун деп атам өмүрүн сатты. Атам максатына жетти. Кандай болгон күндө да мени менен биздин тукумдагы кулчулуктун доору бүтүүгө тийиш. Бен унчукпай калды. Анын жүзүндө каардуу ыза менен бирге амалсыздык да байкалып турду. Ал өтө өкүнүчкө батып, өзүн кармоо үчүн эрдин кан чыгара тиштеп турду. Мен анын бир нерсени жашырып жатканын дуйдум. Анын баяны мага ушунчалык катуу таасир этти. Аны өтө курч көз караш менен эмнени жашырып атасың дегендей тешетиктедим. Бен менин оюмду түшүндү окшойт. Капысынан эле же уялганнанбы же ачууланганнанбы кызарып кетти. Ал ордунан туруп бөлмөдө ары бери басты да кайра отурду. Ооба, мен сага баарын айткан жокмун, деп улантты сөзүн. Калганын дагы айтып берем. Бир жолу мектептен адаттагыдан эрте үйгө келсем, апам бир эркек менен киребетте отуруптур. Алар мени байкашкан жок. Эшиктин артына жашынып, мен аларды аңдай баштадым. Мени уят менен заар муунтуп турду. Мен мектепте жакшы окуганга аракет кылып жүрсөм, апам башка эркек менен көңүл ачат турбайбы деген ой жүрөгүмө октой сайылып турду. Апамды жакшы көрчүмүн, ошондуктан башка эркектин көзүнчө аны шерменде кылгым келген жок. Анын үстүнө эркектин ким экенин билдим. Кожоюндун баласы. Дал ошол. Чоң атамды өлтүргөн адам эми апамды шерменде кылганы келиптир. Ачуум келгеннен көзүм караңгылап кетти. Апамдын анын кулагына шыбырап атканын да угуп калдым. Тезирээк кетиңиз. Ньюар мектептен келип калат. Кожоюндун баласы бир нерсе деп шыбырады эле, апам кайра баштады. Сизден суранарым көп келе бербеңиз. Бир күнү балам менен кезигип каласыз. Мени аясаңыз. Мен көзүмдү ачсам үйдө апам гана калыптыр. Башын шылкыйта керебеттин чекесинде ойлонуп отуруптур. Бөлмөдөн чуркап чыгып, апама бет алдымда тизесине катуу түрттүм. Ал селт эте кызарып кетти. Апам коруп кетип, "Сенсиңби?" деди. Мен аны бекем кучактадым да жемелеп кирдим. "Уялбайсыңбы, апа? Атамдын өлгөнүнө 1 жыл боло электе сен башка эркекти таптыңбы?" Ал унчуккан жок. Бирок менин башымда турган колу калтырап атканын сездим. "Мен окууда жүрсөм, сен эмне менен алек болуп жүрөсүң?
Uyalбайсыңбы, апа? Ал, "Нюер!" деп bir бакырып алды да, керебетке жыгылып өксүсө уйлай баштады. Апамдын көз жашы мени бир аз жумшартты. Анын мени кандай жакшы көрөрүн, аягандыгын, мага сабак даярдашып, жакшы сөздөр менен окуума дем бергенин эстедим. Күнөөмдү мойнума алгандай ага кайрылдым. Апа, мен туура эмес кылдым. Мен сенин көңүлүңдү оорутууга тийиш эмес элем. Кечир. Апам кыймылдаган жок. Бир топ убакыттан кийин гана башын көтөрдү да, мени кучактап туруп, муңкануу менен мындай деди. Жок, Нюер. Сен айтканың туура. Мен сенден кечирим сурашым керек. Атаң өлгөндөн кийин сен үчүн гана жашап жүрөм. Сен болбогондо мен атаң менен кошо өлмөкмүн. Сен атаң өлөр алдында эмне дегенин унутуп калдыңбы? Ал сенин кул болбой, адам болушуң үчүн өлбөдүбү? Ал сен үчүн өмүрүн курмандыкка чалса, мен сен үчүн денемди аяп эмне кылам? Билбейм, атаңды маскара кылуу үчүнбү же башка себеби барбы? Кожоюндун баласы мага дайыма асыла берчү. Чынымды айтсам, кожоюндун үйүндө иштеп жүргөндө мен андан качып жүрүп абийиримди да денемди да таза сактачу элем. Биз эми атаңдын өлүмүнөн кийин бул жакка келгенден баштап ал мага көп келчү болду. Албетте, ал үчүн мен оюнмун. Мен эмне кылам? Мен али көркүмөн кете элекмин. Биз азыр иштебейбиз. Алардын акчасына жашап атабыз. Сен окушуң керек. Биз алардын акчасына муктажбыз. Мен ага жеңилүүгө мажбурмун. Анын мага келгенине көп болуп калды. Уулдум, кечир мени. Сенин окууң үчүн, сени кулдуктан куткаруу үчүн апаң өзүн аямак беле? Албетте, апам да ал кезде бул окуяны башка сөздөр менен түшүндүргөндүр. Бирок мен экөөбүз сүйлөшкөн сөздөрдүн маанисин жакшы билем. Мен апамды бекем кучактадым. Аны абдан жакшы көрчүмүн. Андан бетер жакшы көрүп кеттим. Аяганыман айттым. Апа, өзүңдү өзүң кыйнабачы. Мен окууну таштайм. Сени азапка салгандан көрө кул болгонум жакшы. Ал колу менен оозумду шашылыш жаба салды. Дөдүрөбө, сен окушуң керек, адам болушуң керек. Апаңдын денеси кордолуп бүткөн. Сенин окууң үчүн апаң өмүр бою жапа чегүүгө даяр. Ошол күнү кечке ыйлап отуруп, апам мени окууну таштабоого көндүрдү. Кийинки күнү адаттагыдай мектепке кеттим да, экинчи бул темага кайрылган жокмун. Окууну өтө кунт коюп, абдан тырышып окудум. Билем, акыры мени эңсеген жериме жеткилерине ишендим. Атамдын биздин тукум кул болбосо экен деген тилеги орундалса дедим. Бирок жашоонун ачуу чындыгы өз түйшүгү менен жаныма батты. Өткөндүн элеси жүрөгүмө тырмагын матырып турат. Жашоо азап, айрыкча кулчулуктан бошонуу үчүн жан талашкан адамга бөтөнчө азап. Канткен менен жүрөгүмдө үмүт жашады. Апамды абдан жакшы көрчүмүн. Ошон үчүн баарына чыдадым. Кожоюндун баласы көп келди, ал эмес менин көзүмчө да келчү. Апам аны кабыл алчу. Канчалык жек көрсөм да анымды өзүнө айта албадым. Ал кетери менен апам башкача боло калар эле. Ыйлаганын такыр токтоткон жок, аны сооротууда мага чоң түйшүк болчу. Апам мындай жашоого көпкө чыдай алмак эмес. Бактыга жараша 4-5 айдан кийин кожоюндун баласы өзүнө жаш күң тапты да бизге келбей калды. Бир нече жыл мен кеткенге чейин тынч жашадык. Апам каза болорго жакын абдан кыйналды. Аны мен университетти бүтөөргө чейин жетпей калчудай болгон өмүрүнүн аздыгы ошол күнгө жетүү үчүн өзүн курмандыкка чалган күндөрү санаага салды көрүнөт. Аны кантип сооротот элем? Болгону көкүрөгүнө башымды коюп өксүп ыйладым. Апамдын көзү өткөнүнө 3 жыл болду. Аны дайыма эстейм. Чоң атам менен атам да көз алдымда элестеп турат. Алардын аянычтуу жашоосу жөнүндө ойлоном да, кайра өзүм менен өзүм сыймыктанам. Чоң атам кул болгондугу менен сыймыктанам. Ал үчүн уяла турган тырмактай себеп жок. Чоң атам асынып өлсө да, атам жалган жала менен түрмөдө өлсө да, апамдын абийири булганса да, аларды адепсиз деп эч ким күнөөлөй албайт. Алар бирөөгө жамандык кылдыбы? Пен кыйкырып жибере жаздады. Кааласаң сен аларды күнөөлө. Жылдың да. Эгер алардын жүрөгүн билсең, алардын жүрөгү алтын. Аларга тете жүрөктү таба албайсың.
Көп учурda түн жарымынан оғынға чейин мен аларды кирпик какпай ойлонам. Бир ой гана жаныма тынчтык бербейт. Кайсы бир жерлерде миллиондогон кулдар бактысыз жашоосуна ыйлап атат. Алар да менин чоң атама окшоп азап жегип жатат. Азырда кожоюндар уйкунун кучагында жатканда, кайсы бир кулдар жалган жалаанын азабын тартып, асыны өлүү үчүн таңды күтүшөт. Башкалары кожоюндарынын ордуна күнөөнү мойнуна алып, түрмөгө качан алып кетерин күтүшөт. Алардын кыздары кожоюндардын койнунда жатышат. Атасын акыркы жолу кучактаган балдар чыркырап ыйлашат. Ушундай минуталарда жүрөгүм жексиз жек көрүүгө толуп чыгат да, сага окшогон кул ээлөөчүлөргө каргыш айтам. Алардын бирин калтырбай кырып салганга даярмын. Силер менен чоң атамды курмандыкка чалдыңар. Силер атамдын өмүрүн сатып алдыңар. Апамдын абийирин булгадыңар. Алар еча карвакка айланды, силер али жашап атасыңар. Мен силерден өч алышым керек. Анын өңү сүртүп эле. Ордунан туруп мени көздөй басты. Коркуп кеткенимден кыйкырууга даярданып коргонууну ойлодум. Бирок ал терезеге келип, көчөнү тиктеп калды. Капысынан эле бир нерсени сөмөй менен көрсөтүп, каарды бурк этти. Кара! Ал көрсөткөн багытка көз чаптырсам, тобойноочу аянтта түнкү чырак жаркырап турат. Жарым жылаңа чет өлкөлүк кыз билет сатып атат. Ошондой эле жигиттер менен кыздар көңүлдүү кирип баратышат. Биз тер төккөнчө иштейбиз, асынабыз, түрмөдө өлөбүз. Аялдарыбыз шерменде болот, балдарыбыз ыйлайт. А тигилерчи? Алардын биринде да уят жок. Пендин каарданган үнүн угуп отуруп, капыстан көзүм ачылгандай болду. Кыялымда трагедиялуу көрүнүштөр көз алдыма тартылды. Буга чейин кулдардын санын тынымсыз көбөйткүм келчү эмес беле? 16дан 32ге, андан ары дагы сандар менен жолумду тосуп калгандай. Өзүмдү кожоюндун баласындай сезип кеттим. Бирөөнүн чоң атасына жалган жалаа жапкандай, атасын өлтүргөндөй, энесин кордогондой. Жанымды коркунуч басты. Күнөөлөрүмдүн жообун берчү мезгил келгендей коркконуман кыйкырып жибердим. Сага эмне болду, Жан? Эмне кыйкырасың? Пен жумшак сурады. Мен бир топко сүйлөй албай, көзүмдү гана сүркүлөй бердим. Сен менден коркуп турасыңбы? Өзүң билесиң да менин сага жамандык кыла албасымды, деп келе-келеп аткандай жылмайда. Өзүмө келгенден кийин гана ага карадым. Ачуусу таркап кетиптир. Пен, дедим мен таң калыштуу. Эмне үчүн баягыда мени өлүмдөн сактап калдың эле? Мен да кул ээлөөчү, сенин душманың эмесменби? Эмнеге мени машинага тебелеткен жоксуң? Ал көпкө ойлонуп калды. Анан жылмайып, ызалуу жооп берди. Менин денемде кулдун жүрөгү соғып турат го. Жан дүйнөм селт эткендей катуу толкундап кеттим. Көз жашымды араңтыйып, Пенди үнсүз тиктедим. Ал мени түшүнбөй калды деди окшойт. Пикирин дагы чечмелеп кирди. Өз бактысынан кечип башкаларга бакыт каалоону, өз эрки менен башкалар үчүн өмүрүн курмандыкка чалууну кулдун жүрөгүндөй жүрөгү бар адамдар гана жасай алат. Мындай жүрөктү бабам, чоң атам атам мага берген. Ал көкүрөгүн сөмөй менен сайып турду. Пендин көкүрөгүнөн оттой кызыл чоң жүрөк көрүнө түшкөндөй болду. Мен башымды төмөн салып, кооз көйнөгүмдүн ичиндеги өз жүрөгүмдү тиктедим. Бул кулдун жүрөгү. Кулчулук психологиядан качан кутулам? Деди Пен. Анын сөзүндө аргасыздан үмүтсүздүк сезилди. Кулагымды эки колдоп басып алдым. Менде жүрөк, кулдун жүрөгү жок окшойт. Коркуу, уялуу, кайгы сыяктуу сезимдер толкуну мени басып алды. Пендин качан чыгып кеткенин да байкабай калыптырмын. Ошондон кийин Пенди сейрек көрүп калдым. Ал өзүн таң калыштуу алып жүрө баштады. Аянтта да көрүнбөйт. Университеттин айланасында да сейилдебейт. Жашаган үйүнө да сейрек келчү болду. Биз бири-бирибизге бөтөн боло баштадык. Бир топ убакыттан кийин Пенди унутуп да койдум. Өзүмдүн досторум, өзүмдүн кызыгуум бар эмеспи? Киного барчумун, бийге барып бийлечүмүн, кыздар менен топ ойночумун. Кулдар жөнүндө сөз болгондо мен мактаныш менен: "Менде 16 кул бар. Буюрса 32-ге жеткиремин"
dep жүрдüm. Университетти бүткөндөн кийин көп жыл өтпөй эле менин тилегим орундалды. 32 кулду болдум. Алар мага жана менин үй бүлөмө ак тилден кызмат кылып атышты. Мен болсо бактылуумун, ыраазымын, жетиштүүмүн. Бен мага бир кезде айтып берген кулдардын тарыхын деле унутуп калдым. Бир күнү аялым менен бакта таза аба жутуп жүргөнбүз. 5 кулум менден тапшырма күтүп жанымда болчу. Жаңы гезиттерди карап олтуруп, Пен аттуу революционердин атылганы жөнүндөгү кабарды окудум. Атыда дал келип турат. Мен унутуп койгон ак ниет адамды эстедим. Анын айткандары кайрадан эсиме түштү да, эми биротоло кулдун жүрөгүнөн ал кутулган экен деген ойго кеттим. Мындан ары анын урпактарында кулдун жүрөгү болбойт. Балким, бул Пендин бактысыдыр. Мен анын өмүрүмдү сактап калганын да эстегенимде эрксизден көңүлүм чөгө түштү. Гезитти башаламан барактадым. Бир топ койлуна түштүм да, оор үшкүрдүм. Эмнеге үшкүрөсүң, сүйүктүүм? Аялым тынчы кеткен көз караш менен колумду назик сылады. Жөн эле, дедим. Бир курсташым курман болуптур, байкуш. Аялымдын камкор, сулуу жүзүн тиктегенимде, анын бакырайган чоң көздөрү мени баарын унуттуруп салды.